Программабызды улантабыз, достор. Заман өзгөрүлгөн сайын кошо заман менен кошо өзгөрүлүп, кээде заманга өзгөртүү алып келаткан ушундай бизде бир ырчы айым бар. Анын аты Lira 7. Билесиңби? Ооба, сөздүрдү. Бизде ушу Lira жөнүндө бир жакшы маалыматтар бар экен. Ошол маалыматтарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Андан кийин бул айымды студиябызга да конокко чакырганбыз. Маегибизди баштайбыз. Улантабыз. Ар дайым өзгөчөлөнүп турууну жактырган Lira 7-дин сахнадагы гана эмес, жашоодогу образы да элден башкача. Замандын талабына жараша өзгөчө стили менен башкалардан айырмаланган ырчы саякаттоону жакшы көрөт. Ырчылык өнөрү менен бирге дизайнерлик кесипти аркалап, улуттук шөкүлү жана улуттук көйнөктөрдү жаңыча образ менен жаратууну жактырат. Ал гана эмес, ырчы акыркы учурда социалдык тармактарда Кыргызстандын шоу-бизнесине өзгөртүү киргизиш керек деген курч ой-пикирлери менен көпчүлүктүн көңүлүн бурууда. Мына ушул айым бизде бүгүн конокто Lira 7. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыздар менен Бирге болсун. Сиз? Манаңыз жакшы келе алдыңызбы? жакшы эле болду. Бир жумадай болуп калды го келгениме. Бираз аштыбы, ата энемди сагынып көптөн бери көрүшпөй 6 айдан ашты окшойт. Анан бордоп ата энем жыргап эс алдырып, сонун тамактарын татып эс алып жатканда кирбедим. Жакшы, бизге дагы убакыт бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушу акыркы күндөрү сизди карасак, бат эле өзгөрүлүп атасыз да. Кээде ушундай өзүңүздүн баракчаңыздан да көрүп калам, туруп эле сырткы келбетиңизге көбүрөөк көңүл буруп атасыз. Мунун себеби эмнеде? Менин оюмча, шоу-бизнес негизи эле өзгөрүүнү талап кылат. Ар дайым өзгөрүп туруш керек адам. Биз багы шоу-бизнесте кайра эле бир эле тематиканы бере берсең, эл дагы тажай баштайт да. Бул мен как раз өзүмдүн типимди өзгөрүп туруу, бир нерсени эксперимент кылып, же чач боюнча, же шөкүлөлөрдү ушул жасап чыгып өзүм өзүм фантазиям иштеп турганда эме деп ойлойм да. Булардын баарын демек өзүңүз жасайт турбусуз? Өзүм жасадым. Бул мисалы мол где-то бир 3 жуманын убактысын алды. Бул болсо бир 3төн ашат 4 жума, это почти 1 месяц. Көрдө таланып турбайсызбы? Айтсаңыз, Lira, мынакей сиз да айтып калдыңыз, шоу-бизнес, кыргыз шоу-бизнеси азыр өзгөрүүнү талап кылат депчи. Азыр дагы сиздин баракчаларыңызда көрүп калабыз, баягы шоу-бизнеске болгон көз карашыңыз башкача экен. Бирөөз башкаларга караганда өзгөрүү керек деп атасыз, бир аз үндөрдү мындай кичине үндүү ырчылар болсо деп атасыз. Ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Азыр эми байкашым боюнча баягы көбүнчөсү башка мамлекетке кеткен сайын байкалып калат экен, эмне болуп, эмне өзгөрүү болуп атат. Мисалы мен 4 жыл мурун же 5 жыл мурун кандай болсо, азыркы убакыт менен салыштырмалуу эми асман менен жердей да. Мен мисалы консерваторияны окуп бүткөм, 7 жыл жоготтум десем болот. Ошол кандай деген татыктуу оперный ырчылар, эстрада ырчылары бүттү. Анан бирок ошол эмнегедир көбүн мен бир сахнадан көп көргөн жерим жок. Эмнегедир башка эле сферадагылар келип, бир алда жакшы да, алда баягы жантылашып аракеттенип отурушат да. Бирок арасында бай элениш керек да, эл арасынан өтүп анан баягы кандай десем, үнү жоктор деле чыгып атат да. Анан же баягы каражаты күчтүү, акча жактан баягы поддержкасы, спонсору дегенде эмелер күчтүү болгондуктан баягы накта чын таланттуулардан ашып баягы реклама жактан да күчтүү болуп атышат да. Бир жагынан өкүндүрөт туурабы? Себеби дегенде искусство институтунан болобу, же болбосо консерваториядан болобу, ушундай дүйнөлүк деңгээлде ырдай турган тааныш досторубуз деле бар, тааныш кыздарыбыз деле бар. Бирок ошолор ырдабай эле учурда жана сиз айткандай капыстан эле чыга калгандар абдан көбүптүр да. Бирок эми алда аракет, баягы споре рождается истина деген сыяктуу эле баягы бири менен атамдашуу болуп турса, менин оюмча баягы деңгээлде өсөтпү деп ойлойм да.
сандан сапаттап өтөбүз. Аябай таланттуулар бир жаны эле өчүп калып атат да, тилекке каршы. Ошондой болуп калып атат азыркы болот, заманда. бирок аны дагы түшүнсө болот. Мисалы, айтадым го, баягы шоу бизнес ар дайым баягы подпитка сурап турат да, баягы акча жактан. Баягы эле айланып келе каражатка, финансы поет романсы дегендей. Ошонтой айланып келе такалат, баягы если сенде постоянный подпиткаң болуп турса, конечно, чыгып турасың. Тем более таланттуулар эч качан өчпөйт. Мындай баягы убакыт 10 жылдан кийин, 20 жылдан келсе дагы эч качан баягы элдер унутпайт деп ойлойм да. Жакшы. Бир күнү карасак эле сиз дагы бир өлкөдө жүргөн болосуз, дагы бир күнү карасак эле башка бир топ менен ырдап жүргөн болосуз, чет өлкөлүкчү. Ошол Кыргызстандагы эмес, чет жактагы шоу бизнеске аралашып жүрөсүз. Көбүнчө Туркияда көрүп атабыз. Ошол жакта жумуш кылып атат окшойсуз. Контракт менен келишим түрдө иштешип атам. Аякта бир компания бар. Абдан жакшы көрүп калыштыр десем болот. Өзүм сиңдим дагы музыкант, чылыгы музыкант десем да жаңылышпайм. Ал Абдыраевканы бүткөн. Ошентип контракт жүзүндө 4-5 жыл болуп калды го уже иштеп жатканыбызда. Ар жыл сайын 6 айга чакырып турат. Жарым жыл бул жерде, жарым жыл Туркияда, Анталияда. Демек алар ушундай финансылык жактан да жакшылап каржылайт болуш керек. Себеби дегенде ал жакта шоу бизнес бизге караганда алдагайда алдыда да. Эми кандай десем, бул дагы бир башкача өзүнчө бир тема да. Анткени деген Анталияда багы эс алгандар көп келишет. И действительно музыканттар аябай аз да, жетишсиз. Анан отелдер көп. Минимум бир 2000дей 5 жылдыздуу отелдер бар да. Анан ичинде баягы самый жакшы отелдер менен биздин компания келишим түзгөн. Аны ортомчул болуп турат. Ортомчул алар да керек. Эмне дегенде рабочая виза деп коет, билесиздер өздөрү. Рабочая визасыз иштөөгө болбойт да. Анан баягы ортодогу баягы ортомчул компания болгондон кийин какой-то сумма ошол тарапка кетет да. Түшүнүп жатасыздар. Авадан акча жасашат. Эми бизнестин жолу. Ал компания болбосо да, мисалы рабочий визасыз иштеген, бул дагы уже опасно да, коркунучтуу. Мыйзамга каршы болуп калат. Мыйзамга каршы болуп калат. Лира, айтсаңыз, мынакей ырчылыктан тышкары сиздин дизайнерлик дагы кандайдыр бир шыктарыңыз бар экен. Азыр мынакей күбө болуп отурабыз. Балким өзүңүздүн чоң ателье деп коюшат го, ошондойлорду ачып, мынакей кыргыздын жаштанкай шөкүлөсүн дагы дүйнө жүзүнө таанытуу деген максат, ойлор балким бар сизде. Бар. Анткени деген бир жыл мурун болуп калды го, көчмөндөр оюну өттү го. Ушундай катуу кыялдандым да. Эмки жылы, быйылбы, эмки жыл болобу, болот дагы. Эмки жылга. Болсо ошол менде бир кыялым бар да, өзүбүздүн кыргыз шөкүлөлөрүн жаңы заманбап ноу-хау түрүндө өзүнүн дизайнерлик сапат менен, көз караш менен жасап чыгып, биздин суйкаган сулуу кыздарыбыз кийип чыкса кандай сонун болот эле дегенде өзүм патриоттук сезимим аябай күчтүү. Анан эмне үчүн, если кийип чыкса кайра жакшы го. Кандай дүйнө жүзүндөгү канча элдер билмек эле да кыргыз элин. Чынбы? Туура. Жакшы болмок. Чындап эле баягы көчмөндөр оюндарында бардык кыздар ушундай шөкүлөлөр менен чыкса да сонун болмок. Эң башкысы мындай заманбап элдин баары кызыгып, жаш кыздарыбыз да кие турган шөкүлөлөр болсо. Көбүнчө шөкүлөнү биз көрүп жүрөбүз кыз узатууда, кээ бир чанда гана жерлерде кийилет, тилекке каршы кийилбей келет. Жакшы ой экен. Кыргыздын баягы кандай десем, популяризм кылсак болот да, баягы кыргызды эл таанысын, дүйнө таанысын. Өзүм айтып атпаймынбы, патриоттук жагдайым бар. Менин оюмча бул туура эле иш деп ойлойм да. Аябай сонун. Азыр Нияз кесиптеш Лира эжекебизден балким бир кичинекей чыгарма суранабызбы? Сизди таланттуу деп билебиз, сөзсүз түрдө. Жакшы болот эле, кичинекей чыгарма жандуу аткарып берсеңиз азыр. Жандуу. Мага эмнегедир бүгүн кандай десем, эмкиде окуп калды. Сүйлөшөлү. Баягы кененирээк сүйлөшөлү. Могул шөкүлөңүз мен жанагы
бразилиялыктар кийип ушундай алардын карнавалдарында чыгып келишет. Дизайны башкачараак келет. Алардыкы башкача келет. Ошол нерсени элестетип көрдүм да. Мындай нерселерди жасаш үчүн сиз биринчи көз алдыңызда элестетип туруп жасайсызбы же жасап баратып анан чыгып калабы? Чындыгында эң биринчи баягы эс алып жатканда люстраны карап жаткам да, чын айтканда. Анан люстрадан бир фантазия келди, андан кийин кошулуп алуу түшкөдө кетти да. Түшкөдө кирди, эмнегедир вот ушундай сонун немелерден баягы шөкүлөө кирди. Ошентип эле туруп бир идеялар кошумчалана отуруп баягы вот создала. Результаты ушул. Бул болгон бир да көтөрүп келдим бүгүн. Анткени бардыгын үйдө 15 чактадай болуп калды буюрса. Өзүм жасап чыктым көбүн. Баягы каражатты бул дагы алат. Анткени деген минимум таштары билесиңер азыр жакшы Сваровский таштарды аябай кымбат келет экен. Бир штук эле билесиңер. Анча турат. Анан ошонун баарын акырындап кошуп өзүм каржылайм. Жакшы. Лира, айтсаңыз, Туркияда мынакей ишиңиз жүрүшүп атыптыр. Буюрса, Кыргызстанда сизди кайрадан шоу бизнесте көрө алабызбы? Көрсө болот го дейм. Анткени баягы ойлоп турсам, көбүнчөсү Түркияга көбүрөөк аттаныптырмын да, баягы ортодон бир 5-тен ашып 7 жылдай өтүп кеткенби деп ойлойм да, баягы жаңы клиптер тартылбаптыр да. Анын оюмда бар, пландар бар. Бирок ортодон азыр дизайнерликке кызыгып кеттим. Кийимдерди тигүү. Азырынча көрөбүз, потому что мен өзгөрүп турам баягы. Биз билебиз, бат-бат эле өзгөрүп турасызбы? Анан азырынча кийим тигип баягы кичинекей ательем бар. Өзүмдө лаборатория деп коем, өзүмдө тамашалапчы. Отуруп алып кечинде дагы уйку көп келбейт да, анан отуруп алып тигип жасай берем да. Кечинде көбүнчөсү. Туура, бул эң жакшы деп ойлойм. Өзүңө жаккан иш менен алектенсең, сөзсүз түрдө адам бактылуу болот. Азамат. Өзгөрүү жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз ушу сырткы келбетиңиз, кийимдериңиз эле эмес, сиздин репертуарыңыз да бат-баттан өзгөрүп атканын көрүп атабыз да. Күндөн күнгө жакшы дүйнөлүк чыгармаларды аткарып атканыңызды дагы ушу өзүңүздүн баракчаңыздан көрүп калабыз. Репертуар тандап атканда сиз өзүңүз тандайсызбы же бирөөлөр сунуштайбы, ушуну ырдасаң сага жарашат? Кандай болот? Ар кандай болуп калат. Мисалы, контингент деп коет да, контингентке да карайбыз көбүнчөсү. Мисалы, эмнени талап кылып турат. Бирок ошондо деле жан дүйнөң эмнени сурап жатса, кайсыларды талап кылса, ошол ырларды ырдайсың да. Мисалы, Анталияда, Түркияда аякта заманбап ырларды көбүрөөк ырдаш керек. Анткени деген баягы ар кайсы мамлекеттерден келет эс алуучулар, анан көбүнчөсү англис тилинде ырдалат. Анан өзүм да ыргызча ырларымды ырдап койсом, алар таң калып келип кызыгып сурап калышат, бул кайсы тилде депчи. Кыргызстанданмын, анан кыргыз тилинде десем, башка мамлекетти түшүнө алышат, Кыргызстанбы депчи, жок, Кыргызстан десең да таанышпайт көбүнчө. Анан азыр ошол эми тааныта баштадык. Андан кийин мына көчмөндөр оюнунан кийин да элдер Аль Жазира жана күчтүү телевидениялар тарта баштагандан уже дүйнө жүзүнө атагы чыга баштады кыргыз элинденчи. Буюрса Кыргызстан дүйнөлүк өлкөлөрдүн алдыңкы саптарында болот, Ошондой ниетибиз менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге келип бергениңизге рахмат. Чыгармачылык жана үй бүлөлүк бактылуулук, бийиктиктерди каалайбыз. Ийгиликтин үстүндө жүрүңүз. Бар болуңуз ар дайым. Келип туруңуз дагы көбүрөөк. Мыкты чыгармаларды күтөбүз, сизден. Рахмат.